урматтуу Максат Кубатович, азыр сиздин отчетуңузду окуп, ушул жерде айткым келет, ушул мыкты иш аракеттеринин дагы көп. Ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык менчикте кайтарылган мүлктөрү, комплекстер, бала бакчалар, мекемелер, анан жерлери боюнча көбүнчө мен коллегалар суроолор уже берген. Мен 3 жерден токтоп кетейин деп ниеттемин. Азыркы убагында Россия Федерациясында алар жасалма интеллект боюнча, жасалма интеллекти колдонууну, анын жардамы менен кылмыштарды жана укук бузуулардын динамикасын жана түзүмүн алдын ала болжоого бир нече жылдан кийин актуалдуу боло турган прокурордук ишмердүүлүктүн багыттарын аныктоого ниеттенип жатышат. Бүгүнкү күнгө биздин прокуратура өз ишинде жасалма интеллекти кантип колдонушат, ошондой эле жасалма интеллект боюнча мамлекеттик органдардын көзөмөлдөөдө, мисалы укук коргоо органдарына жана сот адилеттигине карата колдонулабы, божомол кандай экен, сиздин ой пикириңиз кандай экен ушул боюнча? Рахмат сурооңузга, Карим Римзарович. Бул эми жасалма интеллект менин оюмча бул биздин келечек, бүгүнкү замандын талабы деп ойлойм. Анан жанагы сиз айтып аткан маселелер бүгүнкү күндө тергөө органдарында нагрузка аябай көп болуп атат да. Анан жанагы коомго көп коркунуч келтирилбеген преступления небольшой тяжести, менее тяжкие преступления, ошону жасалма интеллект менен убакыт келип жетер, ошол өздөрү тергеп эле, өздөрү сотто карап койгонго чейин чыгарып койсо, менимче жакшы эле бир жеңилдик же болбосо укук коргоо жаатында мамлекетибизде жакшы бир жылыштар болот эле. Мен бул маселеге абдан жакшы көз карашта карайм да. Эми буюрса ошого жетишебиз деген ой тилек бар. Бул замандын талабы да азыркы убагындачы. Ажырылган азат, коштолгон озот деген сөз бар да. Ошон үчүн эгер бирикте иштеп койсо, сонун болмок да. Анын экинчи суроом бул сиздин отчеттук мезгилде үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана анын алдын алуу боюнча мыйзамдардын аткарылышынын көзөмөлдөө боюнча бир нече иштер аткарылган. Ошондой эле ушул мен коллегаларым берген өспөрүмдүн арасында укук бузуулар жана балдардын арасында суицид боюнча статистикаңыз барбы жокпу? Ошону айтып коюңузчу. Бар, сөзсүз түрдө эми үй бүлөлүк зомбулук бул прокуратура органдарынын өзгөчө көзөмөлүндө турат. Үй бүлөлүк зомбулукту сактоо боюнча мына мыйзам былтыр кабыл алынды. Ошол мыйзамдын негизи боюнча 73 текшерүү жүргүзүлүп, 189 мыйзам бузуу аныкталган. Анын негизинде прокурордук 75 прокурордук акт чара көрүү жөнүндө кабыл алынып, 67 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылды. Андан сырткары мына ошол кабыл алынган мыйзам боюнча министрлер кабинети бул мыйзамда аныкталган 16 субъект бар. Ошол 16 субъект боюнча азыр ошол коркунучтарды баалоо методикасы, иштөө, кандай алдын алуу боюнча ар кандай ыкмаларды ойлонуп чыгыш керек. Бүгүнкү күндө ошол жумуш жүрүп атат. Менин оюмча ошол жумушту биз тездетишибиз керек. Андан сырткары жана суицид боюнча айтып атасыз. Суицид республика боюнча бул отчеттук мезгилде 87 факт катталды. 87 факт тилекке каршы катталды. Анын ичинен 87 факттын ичинен 85 боюнча кылмыш козгоодон баш тартуу чечими кабыл алынган. Ал эми 2 факт боюнча ошол доведение до самоубийства иш козголуп тергелүүдө. Ошондой эле мен азыр
ушул чет мамлекеттин тажрыйба боюнча сурайын дегеним эмне себептен жакында Казакстан үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча маалыматтарды реалдуу убакыт режиминде визуализациялоо свет салтанат деген аттуу биринчи сценарий долбоорунун иштеп чыккан. Азыр Алматында 60 жылдардан бери орнолгон салтанат, ушул Салтанат Нукенова менен байланышкан долбоор экен, символу болуп калды да. Ушул система үй бүлөлүк зомбулук фактысын аныктаган сайын белги жаркырай баштайт. Долбоордун максаты ушул жерде зордук зомбулуктун масштабын көрсөтүү гана эмес, ошондой эле жабырлануучуларга Telegram бот аркылуу реалдуу колдоо көрсөтүү куралын берүү. Бул тажрыйба сиз өзүңүз кандай ойлоп атасыз, эгер биздин республика колдонуп койсочу? Бул менин маалыматым боюнча Казакстандагы бул платформа мамлекет тарабынан эмес, по-моему, они эту платформу двигают в частных руках, да? Менин оюм боюнча бул бизде киргизе турган болсок, анда мамлекет тарабынан киргизиш керек. Бирок тилекке каршы мына сан ариптештирүү боюнча бизде укук мамлекеттик органыбыз иштеп атат. Ошол бул эми келечектеги нерсе деп ойлойм да. Эгер ошол укуктун эле базасында ушундай платформаларды түзгөнгө азыр убакыт жетишпей атабыз. Бүгүнкү күнү мамлекеттик башка органдардан ар кандай заказдар түшүп, ошолорду аткарып атабыз. Мына өзүм баяндамамда айтып кетпедимби? Акыркы мына 2-3 айдын ичинде сот системасын интеграция менен алектенип, мына уже киргизип жатабыз. Ал бүтсө, буюрса мындай платформаларга да башка модульдарды ошол адамдын укуктарын, кызыкчылыктарын, эркиндиктерин коргоого байланышкан иштер жүрөт деп ойлойм да. Бул эми сан ариптештирүү, бул ошол бизге коюлган милдет тапшырмаларды аткарууга абдан жакшы жардам, абдан жакшы өзүнүн жакшы жыйынтыктарын берип атат деген ойдомун. Туура максат кылып атыш, ушул долбоор өзү технологиялык компаниясы Citix, анан GeForce Grey деген компания менен иштеп атат. Бирок бизде дагы IT технология жакшы өнүгүү болуп атат да. Аларын дагы колдонуп койсо, алдын алуу эгер иштеп чыкса жакшы болмок деп ойлойм да. Анан акыркы суроом, ушул жерде жарандар жеке маалыматтарды таратуу боюнча электрондук төлөм системалары аркылуу алдамчылык, анан ошондой эле кибер кылмыштуулук менен байланышкан укук бузууларга туш болуу учурлары көбөйүп жатат да. Анан ички иштер органдарынын ишине карабастан сиздин ведомство канча иш түшкөн, анан кандай иш чара болуп атат? Эми бул кибер кылмыштуулук боюнча мен айтып кетет элем. Бул чек араны мамлекет көз каранды сыстык карабайт экен да. Бул жактан алдамчылык факты катталып атса, ошол эле платформанын ээси же болбосо ошол сайттын ээси башка мамлекетте. Ошон үчүн бул жерде жалгыз эле биздин мамлекеттин күч органдарынын аракети менен жыйынтыктуу жетишкендиктерге жетишүү өтө кыйын болуп атат. Но ошого карабай бүгүнкү күндө ички иштер органдарында, улуттук коопсуздук комитетинде тийиштүү башкармалыктар бар. Бул нерсе күндөн күнгө, даже саат сайын өнүгүп өсүп убагында турбайт экен. Ошол себептен болгон аракетибизди жасап атабыз. Бул кылмыштуулук көбүнчө ички иштер органдарына тергелип жаткандыктан ушул отчеттук мезгилде 378 кайрылуу түшкөн да.
ушундай кибер кылмыштуулук боюнча, алдамчылык боюнча. Андан сырткары жеке эле күч органдарына жүктөп коюп отура бербестен ошол биздин элибиздин дагы аң сезимин өзгөртүш керек болуп атат да. Себеп дегенде ошол эле телефон, ошол эле ар кандай интернет булактарын колдонуп, ошол адамды көрбөй туруп же тааныбай туруп, ошол койгон шарттарга макул болуп, алданып, бир эмес 5-10 жолудан алданып калган фактылар болуп атат да. Ошон үчүн өтө аяр мамиле кылып, өтө маани берип, андан кийин чечим кабыл алса өзүбүздүн жарандар да жакшы болот эле да. Максат Кубат, сиздин оюңузча ошол жерде прокуратуранын ичинде кибер кылмыштарды иликтей турган адистешилген бөлүмү түзүү кандай ойлоп атасыз? Зарылуу же жетиштүүбү? Эми бүгүнкү күндө прокуратура органдарында Ички иштер министрлигинде же Улуттук коопсуздук комитетинде техникалык эч кандай мүмкүнчүлүктөр жок да. Биздин функция ошол оперативно-технический подразделениялар иштеп келген иштин жыйынтыгын, мыйзамдуулугун карап кое эле болуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө андай зарылчылык жокко деп эсептейм. Бирок абыша өлсө ат бошойт, кембир өлсө төр бошойт да. Ошол жаңыташ керек да, буюрса. Анан белгилүү болгондой, башкы прокуратура тарабынан ишкерлердин ишмердигине мыйзамсыз кийлигишүү менен күрөшүүнүн эффективдүү куралы болууга багытталган бизнести коргоо мобилдик тиркемеси ишке киргизилгени маалым болду да. Бул абдан натыйжалуу курал болуп саналат жана мактоо тактыктуу экен. Сиздин ишиңизге мен ийгилик каалайм. Так жооп бердиңиз, чоң рахмат. Рахмат.